Мен кече күндө Адыл Акжолуна эме бергенимде азмаз калып калган, шашылыш түрдө болуп калып бүтүп калган. Камчыбек Кыдыршаевичтин баягы караларды, чорныйларды тамыры менен түгөтөбүз дегенде мен Камчыбек Кыдыршаевичка кайрылат элем. Мына ошто буйруса, Кудай кааласа, чорныйлардын баарынын тамыры кыркылды. Камчыбек Кыдыршаевич кыркты, өзүнүн сөзүндө тургандай карапайым элдин көзүн ачып, карапайым эл ишеними менен жашап калдык. Уже бизди кордогондордон куткарып атат. Мурда мисалы үчүн мен Абдыкенов Алмаз жеримдин акчасын алып, үйүмдү да салдыртканда, мени түн ичинде 7-8 комнаталуу үйүмдө түнү саат 12-ден 3-кө чейин чорныйлар менен Абдыкенов Алмаздын Абдуллаев Русландын жана Абдыкенов Алтынбек деген иниси болгон да. Үйдүн тез бүтүшүн кааладым, Карагайды тандадым деген жакшы урааны менен Карагай курулуш компаниясы 2024-жылдын жай айларында бул үйлөрдү толугу менен бүтүрүп, ээлерине ачкычтары кызыл китеби менен тапшыруу алдында турат. Үйдүн сыртында жана ичинде ремонттоо иштери кызуу жүрүп жаткан мезгили биринчи кабатка кирери менен эле мындай калың көрөмдөгү граниттер төшөлгөн. Эшиктери болсо мындай бронированный. Сатып алган батириңизди өзүңүз каалагандай дизайнда жасалгалап алыңыз. Артындагы А, Б, В блок июль айында элдерге берилмекчи, ал эми К блокто болсо курулуш иштери жүрүп жатат. Эгерде сиздер Карагай курулуш компаниясынан үй алууну кааласаңыздар, анда батыраак келип, же болбосо экран астында телефондорго чалсаңыздар болот. Анткени саналуу үйлөр гана калыптыр. Сиздин тандооңуз Карагай курулуш компаниясы болсун. Келгенде эле иштен воротадан келгенде эле мен өзүм бир классташ окуган баланы бычак сайып өлтүргөнмүн. Мен бир айда чип кеткенмин. Сен да ошондой болосуң деп келип эле кичинекей балдардын көзүнчө эле уру токмок салып ушул жерде усталар иштеген кетмен, күрөктөр бар эле. Ошо менен аркама, анан бутума, көкөрөгүмө чаап, анан мен мына көкөрөгүм боюнча онкология көрүнүп, почти 2,5 жыл лечение алдым да. Аябай ургандан мен 21 күн больницага жатып, больницадагы врачтарды дагы басып, мен жөн эле жатып чыктым да, өтө кордук көрсөтүп уруп, балдарымы куулап үйдөн. Кадимкидей тынчтык берген эмес да, анан $25,000 агасынан кийин ал акча алып, андан кийин ушундай кордук көрүп, жок дегенде акчамды бергиле, чип кетейин дегенде акчамды дагы бербей, ушундай кайсыл бир чорныйларга ишенип, ушунчалык карапайым элди кордоп, бирөөгө айтсаң, кайра элдерге бизди мошенник кылып жаман көрсөтүп, анан мошенник дейт да деп мындай кылып актанган эмесмин да. Анан Алла Тааланын буйругу менен Камчыбек Кыдыршаевич келип, мыйзамды өтө күчөтүп, карапайым элге азыр ушунчалык жакшы болду да. Карапайым элдин көзү ачылды да. Мындай бар жок, бай кедей кембагал бөлүнбөй эле баарын бир эме коюп атат да. Мага ушунчалык иштегени жакты, мындай эл разыбыз да, бизчи карапайым эл ыраазы да, өтө эле ыраазы. Анан мен эң акыркы Камчыбек Кыдыршаевичтан суранганым, ушул Абдыкенов Алмаздын Абдыкенов Алтынбек деген иниси бар, бандит. Өзүнүн инисин өлтүрүп, бир ай эле олтуруп чыгып кеткен. Досун өлтүрүп, анан ошол бир бандит калды да, бандиттердин уюгун, тамырын толугу менен кыркам деп айткан боюнча айтып атам. Ошол эң акыркы бандитти дагы алып барып камаса жакшы болот эле. Себеби мен 7 балама карабастан акчамды алып, кайра элдерге жаман көрсөтүп, мошенница кылып, атымы булгап, өзүмө уру токмокко салып, ушунчалык кордогон да. Ошонун азыркы өткөндө ушул сөзүмө келип бүтпөй калган эле ушул нерсе ушул да. Абдыкенов Алмаз биз ГКМБ Камчыбек Кыдыршаевичка, Садыр Нуркожоевичка арыз жазып, биздин арызыбыз 30 жылдан бери жетпейт эле. Биздин арызыбыз ушул быйыл буйруса ким Камчыбек Кыдыршаевичка жетип, Камчыбек Кыдыршаевич бүт биздин арыздарды карап, ошонун негизинде Абдыкенов Алмаз канчалаган элдердин акчасын алып, канчалаган элдерди кордоп, канчалаган жерлерди сатып, аз келгенсип ал жерлерди чет өлкөлүктөргө дагы сатып ийген эмеси болгон. Ошол арыздар негизинде менен акча алып, мени кордоп, үйүмү бузуп, элдерге мошенница деп атымы дагы булгап, 7 балам менен
ушундай келин алып кыз берип калган убакта менин атымы бүт эмелер менен чыгартып жер баскынчы кылып эметип аткан да. Андан кийин ошонун негизинде камалды. Мен эми буну таба кылбайм, тоба кылам, бирок бирөөгө жамандык кылса өзүнүн башына келет экен да. Мени ким Абдыкенов Алмаз акчамы алып, үйүм салгандан кийин самозахват деп Орозонун күнүндө 19 апрелде саат 11-де Медетова Динара деген менин адвокатым экөө биргеликте жана мурун тергөөчүсү Тариел, анан начальниги Айбек болуп, анан мени $20,000 акча алып келсең, сени камабай самозахват деп айтышып, анан мен $7,000 таап келип бергем Динара менен Тариелге. Анан таап келгенден кийин анын үстүнөн бойка келип туруп, камап бергиле самозахват деп көбүрөөк акча берип каматканда, ошондо Орозонун күнүндө 19 апрель 2021 жыл саат 11-де каматышкан. Анан ушунчалык кыйын азаптарды берип, балдарымы ал жакка бул жакка кылып, үйүмдү сүрдүрүшүп, ушундай азап бергенде мен бир гана Аллага кайрылгам. Эртели кеч ак ыйлып сынбайт, чындык чыгат деп үмүт кылчу элем. Бири болбосо биринде Кудай угат биздин үнүбүздү деп, Аллах Таала карапайым элдин, кордолгон элдин үнүн угат экен. Уккандан кийин мына 2024 жылы 3 жылдан кийин Орозонун күнүндө 19 мартта саат 11-де экөөбүздүн числобуз бир ай эле разница бербесе, мен камалган күндө, мен камалган саатта Абдыкенов Алмаз камалып атат. 19 март саат 11-де. А мен 2021 жылы 19 апрель саат 11-де камалгам. Жөндөн эле самозахват деп өзүмүн салган документи менен өзүм сатып алган распискаларымды көрсөтсөм дагы бүт органдар баары биргеликте, чорнийлар менен биргеликте баары сүйлөшүлүп, анан мен акча берип Абдыкенов Алмаз каматтырган да. Анан мен азыркы айтканым, мындай Орозонун күнүндө мен да буну каматтым деп сүйүнүп, таба кылып, эме кылбайм, тоба кылам, Кудайдан корком. Бирок бирөөгө жамандык кылсаң кайтат экен. Экөөбүздүкү саатына саат, күнүнө күн кылып кайтты да. Эми бул Абдыкенов Алмаз камакта жатып ойлонуш керек да. Мен жамандык кылдым эле, ушундай саатына саат, күнүнө күн келди депчи. Ошонусун көрүп туруп да айтам да, Алла Таала улук экен. Ошо 7 балам үчүн чындыкты чыгарып, Камчыбек Кыдыршаевич келип, Садыр Нуркожоевич келип, 30 жылда бир чындыкка жетпей, 23 жыл күрөшүп, ушул чындык издеп, семьяда деле деген жокмун, элге деле актанган жокмун. Аллах Таала өзү актайт экен да. Мындай Аллага чын болсоң, өзүң чын болсоң, Алла Таала актап эме кылат экен да. Аллага шүгүр. Буйруса баары жакшы. Китептерибиз бар, Красная книга. Ал жер 38 адамга берилген. Ал жерде госрегистр тарабынан биздин токтом документтерибизди жоготкон Медетова Динара деген адвокатыбыз өзү келип. Биздин юридикалык жактан госрегистрдин өзүнүн 5 распискасы бар. 38 адамдын документин Красная книгасы менен биз архивге алдыртып койгонбуз деп. Анын архивден чыкпагандыктан Арслан Бердикбеков деген ошол биздин документибизди алган, азыр ушулда учурда камакта. Ошо биздин документти жоготкондугу боюнча. Эми Кудай кааласа, буйруса бул госрегистрдан чукулат, айыл өкмөттөн чукулат. Ошентип бүт кылмышкерлердин баягындай мыйзамсыз байуу боюнча, карапайым элге үстөмдүк кылганы боюнча чыгат да, буйрусачы. Бүт жерлерди саткандыктары боюнча. Азырынча мен өзүмдүн жериме ээмин деп, сени китебим бар, токтомум бар. Самозахват кылган эмеспиз. Бизди жөн эле баягындай чорнийлар аркылуу эле коркутуп, кууп, үйлөрүбүздү бузуп, түнү эгерде мыйзамдуу болгондо күндүзү келип үйдү бузат эле. Түнү келип бузатпай чорнийлар, мыйзамдуу эмес да. Ошон үчүн түнү келип бузатат. Бул жерде милициялардын Кара Суу районунун бөлүм башчысы, милициялар бөлүм башчысы неме деген бар эле. Арап деген бар эле, милициянын башчысы. Ошол дагы биздин иштерибизге кызыктар да, коррупцияга малынган. Ошол госрегистр, айыл өкмөттөр баары биригип. Буйруса Кудай кааласа, Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич келгенден кийин иштерибиз оңголуп, өзүбүздүн көңүлүбүз тынчып, ак ыйлып сынбайт экен деп, ушундай өзүбүзгө тынч болуп калдык да. Ошон үчүн мен Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичти кийинки шайлоого дагы болушуна
тилектешмин да. Бул $25,000 бир эжем жерин алган, анан $25,000 акчасын алган. Мен 2 жолу эжемдин акчасын кайтарып бер деп сурап койгон айыбым болду. Ошол эжем акчасын сурап койгон айыбыман будан мен токмок жедим да. Мен эчтеке да жок эле обедте, мен эшикте тамак жасап аткам. Абдуллаев Руслан экөө кара Мерседес машинада келди. Анын эки көзү кызыл экен. Келип эле эмне ушул жерде муздап салайынбы, өлтүрүп салайынбы? Жөн чыкпайт экенсиң сен. Мындай жөн чыкпай калдыңыз. Үйдөн чыкпай койгонуңуз ушул кордук. Өзүмүн үйүмөн, акча төлөп 5 жыл жашаган үйүмөн чык деп анандай колуна пычак кармап алып, балдарыма мындай кылып түртүп коркутуп, анан өзүм коркутканда мен ал менен до конца эле мындай күчтүү эле күрөшөт элем. Баягы кетмен менен уруп, анан көкүрөгүмө кетмен менен чаап иргенде немете албай калдым, жыгылып калдым. Ошол бойдон мындай күчүм кетип калды да. Анан скорый кошуналар скорый чакырып койгон экен, скорый келип калып, скорый менен больницага баргам. Анан көкүрөгүм бир жумада өтө ишип кетти, бутума кетмен немеси кирип кетти, ал жерим тигишти. Анан больницада 21 күн жаттым. Анан кайра больницада жатып чыксам, Абдыкеримов Алмаз менен Абдыкеримов Алтын менен Абдуллаев Руслан экөө үйүңө барганда, экөөнүн оозун жыртып коюпсуң деп мен өзүм жетайга суктошподубу? Мен өзүм токмок жеп больницада жатам. Кайра булар экспертке акча берип, мен сотко берип уже жетайга шаардан чыкпай турган кылып коюптур да. Ошондой кордуктурду көрүп, анан мен жазып Кара Сууга, Бишкекке, кайсыл жер болбосун баарына жаздым. Бир жерден да жыйынтык чыкпады да. Көрсө тамырлашып кеткен экен коррупция. Красный дагын, черный дагын. Анан бирдемки десең эле красный камап коем дейт, а черный коркутат. Жаш балдарың бар экен деп коркутат. Аягында коркпой деле калат экенсиң. Сенин колуңан өсөм деле өлөйүнчө колуңан эмне келет дей турган даражага жетип калат экенсиң. Жакшы ошонун ушунча кордуктардын айынан агылып сынбайт экен, Кудай бар экен. Ушундай жетекчилерди берди бизге. Элдин карапайым элин ойлогон, эл үчүн иштегендер келгендиги үчүн мен ушунчалык ыраазымын. Рахмат айтам. Бүгүнкү күндө мындай деңгири бир жакка чыгып, мен акталдым. Мына 23 жыл болгондо да чындык чыкты. 23 жыл кыйынчылыкта, 23 жыл мошенник деген атты жамылып жүрдүм. Ушул арыздан кийин булар камалгандан кийин мен өзүмү жеңил сезип, мындай акталдым. Кудай бар, ушуга шүгүр деп эметип калдым да, мындай свободный болуп жеңилдедим да. Мен талабым Абдыкеримов Алмаздын иниси бир эле ушул Ошто бекинип жатат азыр. Абдыкеримов Алтын деген иниси ушул камалыш керек да. Бул эң акыркы черный да. Бул жөн эле келип коркутат да. Акчаны деле эжемен жөн эле коркутуп эле алып алган. $25,000 акча. Мен ошону сурап коюп будан токмок жедим да. Өзүбүздүн акча сураган. 2 жолу сурап үйүнө барып койгон үчүн. Сен эмнеге үйгө барасың акчаны сурап деп үйүмө келип уруп кетти да. Мен 2003 жылдан бери күрөшүп келем да. Өзүмдүн бир туугандарым менен, анан мен Раматылык атам өтө кыйын, честный адам болгон, айылга мечит салган, мындай баягындай бизге тарбияны өтө жакшы берип, окутуп, чокутуп, мындай билим алып эле жүргөн адамдар элек. Анан айылыбызда Жанбек Муратов деген айыл өкмөтү бар эле, мошенник. Ошодон жер алып, анан кийин ушул биринен бирине өтүп, жерлер кымбаттап, анан бизди ушундай кыйынчылыкка алып келип койгон ошолор болду. Анан кийин дагы айтсам, айыл өкмөттөр ошол убактагы 30 жылдан бери коррупцияга малынган биринен бир канча президент келди. Бир президентте дагы канча кайрылдык, бир чындык чыккан жок да. Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич келгенден кийин мен адамдарга айтам да, элдерге айтам, 100% дебесем дагы 80% коом өзгөрүлдү да. Мындай коом өзгөрүлгөнү Кудайдан ачык эле көрүнүп турат да.